Қаладағы 55-55 шайлоо тилкесинде добуш берүү уланууда. 2253 шайлоочунун тизмеси такталып, электрондук базадан чыгуусу тастыкталган. Эгемендүүлүктөн бери алгачкы жолу пандемиялык шартта өтүп жаткан шайлоодо санитардык талапка тыкыр көңүл буруу зарылдыгы күч. Андыктан ар бир шайлоочунун социалдык аралыгы сакталып, дене табы текшерилүүдө. Беткап жана медициналык каражаттар акысыз таркатылып, аймактык дарыгерлер жарандардын саламаттыгын көзөмөлдөөдө. Тилкеде 16 партиянын тең өкүлдөрү жана көз карандысыз байкоочулар шайлоонун жүрүшүн баамдоодо. Массалык маалымат каражаттары дагы ачык айкын чагылдырып жаткан кези. Биздин саясий партиялардан ар бир партиядан экиден байкоочу бирден өкүл катталды. Алар өздөрү келип, колдорун коюп, өз ордуларына бирден келип отурушту. Шайлоо жүрдү мына. Анан кийин пандемияга карата биздин бардыгы камсыздандырылды. Колубузда перчатка, оозубузда маска бардыгы жайында, бардыгы жетиштүү. Тилкеде шаар башчысы Талайбек Сарбашев дагы жарандык милдетин аткарып кетти. Өнөктүк мезгилинде атсалышкан 16 партияга бирдей шарт каралып, одоно мыйзамсыз аракеттер катталбаганына токтолду. Каладагы 86 шайлоо участогуна БШК өкүлдөрү менен бирге жабдыктар орнотулуп, тартип сакчылары коопсуздукту тескеп жатканын кошумчалады. Шаар мэри өлкө тагдырын чечүүчү шайлоодо жаран өзү жоопкерчиликтүү болушуна белгиледи. Өлкө тагдырын чечүүчү парламенттик шайлоо жүрүп жатат. Үгүт иштери жүрүп жаткан мезгилде шаардык мэри бардыгына бирдей шарт түзүп берип, эч кандай мындай тоскоолдук жараткан жокпуз. Бүгүнкү күндө мына шайлоо уже башталды. Биз бардык 86 участкада атайын борбордук шайлоо комиссиянын мүчөлөрү менен, аймактык шайлоо комиссиянын мүчөлөрү менен биргеликте шаардык мэрия ушул 86 шайлоо участкада эң негизгиси ушул бүгүнкү кырдаалды эске алып, санитардык гигиеналык нормаларды сактоо жеңилүү дагы болот, жеңиш дагы болот. Ошон үчүн жеңген партиялар ушул мамлекет үчүн, жакшы элибиз үчүн кызматтарды кылат деп ойлоймун. Бардык партияларга мен ийгилик каалаймын. Каланын эли 100 чейге ашкан Кермето муниципалдык аймагында 14 шайлоо тилкеси бар. Анда жалпысынан 17300 шайлоочу добуш берет. Добуш берүү башталгандан тарта калктын агымы көбөйүп, активдүүлүк байкалууда. Дарыгерлер бул сааттарга чейин 300гө жакын шайлоочу киргенин, бир дагы урга шектүү аныкталбаганын билдирди. Санитардык нормалар бардыгы сакталууда. Биринчиден аралык сакталып атат. Ар бир жаран маскачан, перчатки менен через термометр аркылуу кирип жатат. Азыркы убакытта бир дагы дене табы көтөрүлгөн, ковидке признактар окшогон бир да бейтап келген жок. Азыркы учурда бардыгы дени сак шайлоочулар кирип жатат. Шайлоочулардын пикиринде социалдык аралык сакталганы менен тилкенин ичинде кооптулук бар экени айтылды. Ичкериде өтө эле баягындай неме болуп калат да, мисалы паспорт мен Кадырбаев болгон болсом, дистанция аралыкты кармап киргенде деле Кадырбаев ошол ортолуктагы бир адамга 3 паспорт келип калып атат да, 3 адам ошол жерде туруп калып атат да. Ал деген эми сактаган менен ичкерide сактаганга мүмкүнчүлүк болбой калат. İçkeri girip tarsanızlar hem olur. Çıra pakize, hem yok köngüldeğinde çıralı kızlar işle yaptı. Hemen roya kalıp pırçet gelebilen ağızlarımızga tosup çıralık ötkazıp ketyapız. Tinç boliler, sizler hem sağ boliler, hemmeler. Жақсы саламат, жақсы неметіп қарап шар, жақсы шайло. Адамдар көңілді, бүгін майрам деп, şu Kırgızistan'da aldığı alıp kete turgan partiyаны şaylap taşlap çıktık. 60 bin elimiz var. Bunun içinden 17 bin şaylöçüsü var. Azır emeği biz şol emeğe şaylö kampaniyasına жасаған işlerimiz boyunca aytıp ketsek, bardıq sanitardık avalдар saqtalgan. Ar bir 14 аймақтық участкабыз бар. 14 аймақтық участкасында тең санитардык абалдар сакталып, мыйзам чегинде алып баратабыз. Шайлоо участоктарында кызматкерлер дагы медициналык кароодон өткөрүлгөн. Облус боюнча 516 тилке иш алып барууда. Шайлоо укугуна ээ болгон 682.603 жаран бар. Бул өлкө аймагындагы эң көп шайлоочу бардуан. Өлкө боюнча 3.523.532 жаран шайлоо укугуна ээ болду. Бул сан мурунку шайлоолорго салыштырмалуу 700.000 адамга көп. Абдумалик Базарбаев, Элемон Акбаев, Ош ТВ.
Урматтуу журналисттер, урматтуу шайлоочулар, бардыгыңыздарды бүгүнкү майрамыңыздар менен биринчиден шаардык мэриянын атынан куттуктаймын. Себеби бүгүн өлкө тагдырын чечүүчү парламенттик шайлоо жүрүп жатат. Бүгүн Ош шаарында дагы мына өзүңүздөр күбө болуп атасыздар. 86 шайлоо участкасында шайлоо жүрүп жатат. Шайлоочулардын жалпы саны 179дан ашты. Биз буга чейин атайын урматтуу президентибиздин ушул парламенттик шайлоого карата жарлыгы чыккандан баштап шаардык мэрия атайын иш-чара түзүп, ушу иш-чара негизинде атайын график негизинде иштерди алып бардык. Эң негизгиси ушул бардык партияларга биз үгүт иштери жүрүп жаткан мезгилде шаардык мэрия бардыгына бирдей шарт түзүп берип, эч кандай мындай тоскоолдук жараткан жокпуз. Бүгүнкү күндө мына шайлоо уже башталды. Биз бардык 86 участкада атайын борбордук шайлоо комиссиянын мүчөлөрү менен, аймактык шайлоо комиссиянын мүчөлөрү менен биргеликте шаардык мэрия ушул 86 шайлоо участкада эң негизгиси ушул бүгүнкү кырдаалды эске алып, санитардык гигиеналык нормаларды сактоо максатында ушул дезинфекциялоочу килемдерди койдук, антисептиктерди, борбордук шайлоо комиссия тарабынан берилген атайын бет каптарды, кол каптарды, антисептиктерди ушул жерге коюп, атайын кызматтар менен биргеликте ушул 86 участканын тең мына дезинфекциялоо иштерин биз жүргүздүк. Бүгүн дагы ушу такай атайын кызматкерлер дезинфекциялоо иштерди убагы менен жүргүзүп турат. Мен ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып жалпы жарандардан дагы суранат элем. Ар бир жаран ушул гигиеналык нормаларды сактап берсе, ушул шайлоо тынч өтсүн. Албетте бүгүн эме мындай өлкө тагдырын чечүүчү күн болуп аткандан кийин ушул 16 партия ушул парламент шайлоого катышып атат. Мен бардык партияларга ийгилик каалаймын. Жеңилүү дагы болот, жеңиш дагы болот. Ошон үчүн жеңген партиялар ушул мамлекет үчүн, жакшы элибиз үчүн кызматтарды кылат деп ойлоймун. Бардык партияларга мен ийгилик каалаймын. Мамлекетибизде өнүп өсүп болуп, тынччылыктар болуп, ушу жакшылыктарда гана элибиз маанай ачык болсун деп айтарым. Азыр шайлоочулар тарабынан нааразычылыктар болду да, эмне үчүн ушул жерде мэриянын аппаратынын кызматкерлери көп деп. Бул сиз келе турган үчүн эле ушундай болду же эмнеге негизи көп болду мэриянын? Биз мэриянын кызматкерлери жалпы бардык участкаларга жооптуу кызматкерлер бөлүнгөн. Себеби бүгүнкү кырдаалды эске алып бул жерде ошол баягы коопсуздукту карап, ушул жерде жооптуу кызматкерлер бөлүнгөн. Бардык 86 участка тең атайын мэриянын кызматкерлери жетишпеген жерлерге биз атайын ушул биздин шаардагы мекеме ишканалардан дагы бөлгөнбүз. Себеби алар жооптуу ушул ар бир участкаларгачы. Анан эч кандай бир дагы жаранга биз мындай админ ресурс колдонулбайт. Буга биз толук кандуу мындай сөздү беребиз. Буга чейин дагы бир дагы жерде биз үгүттөө иштерин жүргүзгөн жокпуз. Буга бир дагы партия биз ушул партияга чуркады деп менимче айта албаса керек. Үгүт иштеринде биз баардыгын адилеттүү калыстырып бердик.